Бишкектеги 12 кичи райондо жайгашкан да ушул дүкөндү 27-синен 28 апрелге караган түнү бет кап кийген куралчан адамдар тоноп кетишкен. Окуя түнкү саат 12:30 чамасында болгон. Бул соода түйүнү күнү түнү иштегендиктен ошол убакта эшик ачык болуп, кылмышка шектүүлөр оңой эле кирип барып, өз пландарын ишке ашырышкан. Бул видео кинодон алынган үзүндө эмес, Ордо калаадагы супер арзан маркетинде болгон окуя. Дүкөнгө бет кап кийген куралчан эки адам кирип келип, бири күзөтчүнү коркутуп сабаса, экинчиси кассирди ургулап акча талап кыла баштаган. Мунун баары дүкөндүн көзөмөл камерасына түшүп калган. Катуу корккон кыз кассадагы баардык сумманы желим баштыктарга салып жатканын көрүүгө болот. Куралчандардын бирөө кассанын ылдыйкы жагын көрсөтүп, ал жактан акча жаткан кутуну алып чыгышын дагы буйрууда. Андыктан видео тасманы текшергендер бул кылмышты билгендер эле жасашы мүмкүн деген божомол айтышууда. Астынан карасаң, астынан алып чыкты. Андан жаркын карап калсаң да, билгенин несі окшойт, билгенин окшойт. Туфли анан макасы кийип турат. Билгенин алып турду. Алынган маалыматтар боюнча бет кап кийген эки адам кассадагы 35 000 сомду алып кеткен. Эң башкысы куралчандар дүкөндү карактап жаткан маалда эч ким соода кылууга кирген эмес. Эгерде кардарлар келип калганда кылмышкерлер аларга ок чыгарып, бул окуя өкүнүчтүү аякта беле ким билет. Бирок кол салуу учурунда кассир менен күзөтчү таяк жегендиктен учурда алардын абалы кандай билүүгө мүмкүн болгон жок. Дүкөндүн администрациясы да, коопсуздук кызматы да комментарий берүүдөн баш тартууда. Тигил канча жыл иштеген бала эле жана таяк жеген бала. Никакой интервью, никакой. Ну, девочка пострадала, говорят, что она пострадала. Мы это точно можем сказать? Если мы скажем, что это так, здесь это мы не соврали? Не пострадал. Сама продавщица? Никого. Не просто. Камуфляж формасын кийген бет капчан эки олбурлуу адам дүкөндүн бет маңдайында жайгашкан аптеканын аркасында ушул бурчтан кирип, өз кылмыштарын кылгандан кийин кайра эле ушул багытта качып кетишкен. Бирок кандай унаа менен кайсы багытта кеткени азырынча белгисиз. Анткени ушул аптеканын аркасындагы окуялар бул дүкөндүн видео көзөмөл камерасына түшпөй калган. Ограбление болуп турго, мынакта дүкөндө ушул иштеп атыптыр да, түндө көргөн уткан жоксуңарбы ушул? Нет, насчет этого не слышали. Мындай уктуңарбы негизи ограбление болуп? Не мы с ней, а наша башка сменщица көрүптүр. Ошонун сменинде болуптур. Көрүптүрбү өз көзү менен? Көргөнбү или слышала, не знаю, но она говорит, нам сотова отправила то, что этот милиция келип деп тиги бу депчи. Ошондо дейм да, ошол бир эле кыз иштеп атканда. Бир эле иштейсиңер да, бирден эле. Мага теле кирип же бирдеме болуп кетсе, атыш болуп кетсе дегеним да. Не знаю, она не деп айтты насчет этого, да? Либо нож у него был, либо пистолет у него был. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, каракчылык беренеси боюнча иш козголду. Кылмыштын бетин ачуу максатында криминалдык милиция, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы жана Октябрь райондук милициясынын тажрыйбалуу кызматкерлеринен тергөө тобу түзүлүп, каракчыларды издөө иштери жүрүп жатат. С 27 на 28 апреля 2019 года 27 апрелден 28 апрелге караган түнү 12:30 чамасында бетине кара бет кап тагынып, камуфляж формасын кийген эки белгисиз адам 12 кичи районунда жайгашкан супер арзан дүкөнүнө кирип келген. Алар белгисиз ок атуучу курал менен кассир жана күзөтчүнү коркутуп, ур токмок алышкан. Ошондой эле кассадан болжол менен 35 000 сом алып кетишкен. Андан кийин алар белгисиз багытты көздөй качып кетишкен. Соңку мезгилде Бишкек шаарында криминалдык абал курчуганы байкалат. Эске салсак, ушул жылдын 6-мартында Чүй областында 5 күнгө айылында адамга кол салуу менен ири суммадагы карактоо фактысы катталган. Анда жолдо бара жаткан Toyota Harrier үлгүсүндөгү унаага ок атылып, ал жолдон чыгып дубалды сүзгөн. Машинанын ичинде 53 жаштагы эркек жана анын 57 жаштагы аялы болгон. Кылмышкерлер алардын жанынан $335 000 алып кетишкен. Ошол эле март айында кылмышка шектүүлөр кармалып, камакка алынганы маалым. Ал эми өткөн жыл эле ушундай эле карактоолордун бири Жал кичи районундагы дүкөндө катталган. Анда медициналык бет кап тагынган бир нече адам кирип келишип, сатуучуларды тапанча менен коркутуп, кассадан 80 000 сом алып кетишкен. Окуя 3 февраль күнү болгон. Бирок 3 күндөн кийин эле абактан 1 ай мурда бошотулган кылмыштуу топ кармалган. Алар Бишкек шаарынын жана Чүй областынын аймагында каракчылык менен алектенип жүрүшкөн. Милиция кызматкерлери кармалган кылмыштуу топ дүкөндү тоногонун жана каракчылык боюнча дагы 7 фактыга тиешеси бар экенин аныктаган. Бишкек шаардык милициясы акыркы убактарда адам өмүрүнө коркунуч келтирген кылмыштардын санынын өскөнүн жумушсуздук жана миграцияга байланыштырууда. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.